Урматтуу төрага, мен өкмөт жетекчилигине кайрылат элем. Кечээ массалык маалымат каражаттарында деген видео чыгып атат. Биздин мекендешибиз Ош шаарынан Салтанат айым 2014-жылы, мына 12 жыл мурда Түркияга алдамчылык жол менен сексуалдык кулчулук алдап кылып жаш кезинде алып кетишет. Ошол 12 жылдан бери ошол ар кайсы шаардан шаарга ошол кыйналып жетип атып, аягында деген аялдарды коргоо борборуна түрктөр алып барышат экен. Эми 14 жылдан бери ошол кыз деген аны ошака алдап алып барган аял деле кармалып алыптыр да, бирок паспорту жок жүрөт. Сыртка чыгыштан мурда азыр үй бүлөлүү турмушка чыгыптыр, балдары бар экен, ошо түрк жаранына турмуш куруптур да. Анан сыртка чыгат десе 2 күнгө паспорту жок болгондуктан атай кагаз менен чыгат экен да. Анан ушул маселени курултайга баргандар да көтөрүп беришиптир, анын атынан кайрылышыптыр. Анан ал кыз кайрылып атат да видеодо: мен кыргыз жаранымын, ушу жардам бергиле деп ыйлап кайрылып жатат. Балдары болсо түркүйөсү менен, балдар кичинекей болгондуктан биздин мыйзамдар боюнча паспорт алыш үчүн ошол жаран ошол жактан Бишкекке келиш керек. Бирок колунда документтери жок болгон жаран кантип Кыргызстанга келе алат? Ошондуктан мен суранат элем, мыйзам Тышкы иштер министрлиги мыйзамды сакташ керек. Бирок өзгөчө бир кырдаал болгондуктан өкмөт башчылыгына кайрылып, ушуга бир көзөмөлгө алып туруп, анан ушул жараныбызга, кызыбызга аябай куураптыр да 12 жыл. Ушул кызыбызга деген бир паспорт боюнча маселесин чечип бериңиздер деп Жогорку Кеңеш депутаты катары мен суранат элем. Анан урматтуу төрага ушул боюнча протоколдук тапшырма берип коюңуздар деп суранат элем.